Саламатсыздарбы, билесиңби KG көрөрмандары. Бүгүнкү маегибиз банктан кандай кардарлар ала албайт ошол жөнүндө кеп болот. Биздин банкта айрыкча негизги эле бардык банктарда кирешеси жок адамдарга кредит бере албайбыз. Себептен банкта биринчи орунда алардын кайтарылгандыгы аныкталышы керек. Бул категорияларга айрыкча студенттер кирип калат, пенсионерлер кирет көбүнчө. Бирок көбү суроо берет, алардын деле кирешеси бар, көп иштейт деп. Пенсионерлер тууралуу айта турган болсок, алардын жалгыз кирешеси болушу мүмкүн. Айтып кетчү нерсе, статистикалык комитети минимальный размер потребительский расход деп чыгарып берген суммасы бар. Ошолордон биз ала албайбыз. Сөзсүз түрдө алар өздөрүнүн чыгаша расходдору болуп саналат. Ошондуктан биз аларга кредит берерде киреше катары, башкача айтканда, каралат. Эгерде жалпысынан алар менен жанаша башка кирешелери болсо, жалгыз болсо, биз аны кредит жабууга ала албайбыз. Ошол эле студенттер, 18 жашка толуу элек студенттер бар, кирешеси тастыкталбагандар бар, көбү. Эң башкы айтып кетчү нерсе, бул жерде азыркы учурда бизде Кыргызстанда көбү иштеп жатып, Трудовой кодекс боюнча ишке орношпойт. Мен айтып кетет элем, үгүттөп кетет элем, эгерде жумушка кирип же орнотулуп атса, сөзсүз түрдө Трудовой кодекс боюнча ишке орношуңуздар деп. Себептен ошол жерден биз ошол сиздердин айлык маанайыңыздын маалыматына таянабыз. Бул сиздерге да кийин айтып кеткендей эле пенсия чыкканда аябай пайдасы тиет. Жалпы айтканда кредит кимдер ала албайт? Кирешеси жок кишилер ала албайт. Бирок ошондой эле жалпы үй бүлөлүк киреше жана чыгашалар эске алынат. Эгерде үй бүлөнүн бир мүчөсү иштеп, бирөөсү иштей албай жатса, бул учурда жалпысыныкын бир карасак болот. Жана ошого жараша насыянын размери дагы эске алынат. Же балким сунуш кылат. Мынчаны алыңыз, же болбосо мындай условия менен берели деп. Өкмөт жана муниципалдык кызматкерлери ала албайт. Себептен закон менен аларга кошумча ишмердүүлүк менен айлекке уруксат жок. Ошол эле улуттук банктын кызматкерлери ала албайт. Корпоративдик баалуу кагаздары менен соода саттыкка алек болгонго берилбейт. Эң башкысы, банк бул жерде кардарды ойлойт. Ошол кыйналбастан төлөп бериш керек. Даже төлөп берип атканда банктын пайызын гана иштеп берүү эмес, өзү пайда көрүп, жеке тиричиликке болобу, өзүнүн чакан ишмердүүлүгүнө болобу, кредит насыясы пайдасын алып келип, өзү пайдасын көрүп, ошол эле учурда кыйналбастан банкка кайтарып берүүсү зарыл. Ошондуктан банк кредит берүүнүн алдында эсеп кысабын жүргүзүп, төлөй алгандыгын аныктап, анан каржылайт.